Акыркы суткада Баткен облусунда бир адам коронавирустан каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифингде билдирди. Анын айтымында COVID-19 илдетинен жалпы 1496 адам каза болду. Ушул эле маалымат жыйында акыркы сутканын ичинде коронавирус жана пневмония оорусу 135 адамдан аныкталгандыгы белгилүү болду. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 57-ни түзүп, Бишкек шаарында 15, Чүй облусунда 3, Ош шаарында учурлар катталган жок, Нарын облусунда 1 учур, Ысык Көл облусунда 4, Талас облусунда учурлар катталган жок, Жалал Абад облусунда 16, Баткен облусунда 15 жана Ош облусунда 3 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 78-ди түзүп, алардын ичинен Бишкек шаарында 20, Чүй облусунда 18, Ош шаарында 1, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 11, Талас облусунда 3, Жалал Абад облусунда 9, Баткен облусунда 4 жана Ош облусунда 10 учур катталды. Жалпылап айтканда 41991 учур катталган, алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 18080ди түздү жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 23911ди түздү. Жаңы катталган учурлардын ичинен 5 медициналык кызматкерлер. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы 261 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Учурда Кыргызстанда коронавирустан пневмонияны эске алганда айыгып чыккандардын жалпы саны 34567 кишиге жетти. Байыш Юсупов өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Жаңы дайындалган өкүл эмгек жамаатына бүгүн 17 августта тааныштырылып, ага вице-премьер-министр Акрам Адумаров, район акимдери жана облустагы мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Байыш Юсупов 2013 жылдан бери өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ага чейин Кара Суу районунун акими, Жогорку Кеңештин депутаты жана Пахта тармагындагы ишканаларда да эмгектенген. 63 жаштагы Байыш Юсупов кесиби боюнча жеңил өнөр жай тармагынын инженер-технологу. Өкмөттүн облустагы мурунку өкүлү Узарбек Жылкыбаев 7 августта парламенттик шайлоого катышуу максатында өз каалоосу менен кызматын тапшырган эле. Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөгөн башкы инспектору кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришкендей, жетекчилик кызматты аркалаган салыкчы Кыргыз темир жол ишканасында уюштурулган тендерде кайсы бир компания менен байланышта болгон жана аны калкалап, коррупциялык схеманы ишке ашырууда негизги ролду ойногон. Бишкектин 1-май райондук соту жазык кодексинин 319-беренеси коррупция менен айыпталып жаткан салыкчыны 15 августта камакка алган. Тергөө иштери жүрүп жатат. Улуттук гвардиянын жоокерлери офицерлер тарабынан сабалды. Маалыматты куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз кызматынан ырасташты. Маалыматка ылайык окуя үстүбүздөгү жылдын июль айында болгон. Чатака улуттук гвардиянын аскер бөлүктөрүнүн биринин 2 офицери жана келишимдик негизде иштеген 2 кызматкер аралашкан. Ички иликтөө учурунда 7 жоокер 16 июлдан 21 июлга чейинки аралыкта сабалганы белгилүү болгон. Анда жоокерлердин саламаттыгына анча көптөө кетпегени айтылат. Топтолгон материалдар аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилип, учурда иликтөө уланып жатат. Бишкек шаарында жөө адамды унаа сүзүп жаракат алган жаран каза болду. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 17 августка караган түнү Манас менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз унаа 30-35 жаштагы аял кишини сүзүп алган. Жол кырсыгына кабылган аял алган жаракатынан улам каза болгон. 30-35 жаштагы аял кишини сүзүп, айдоочу окуя болгон жерден из жашырып кетти деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдиришти милициянын кайгыл кызматынан. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин айрым маалымат булактары айдоочу качып кеткендиги тууралуу жазып чыгышкан. Бишкекте Белоруссиядагы митингчилерди колдогон акция өттү. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз бүгүн Белоруссия элчилигинин алдында Беларусь элибиздин колдоп, Белоруссияда зордук зомбулук болбосун, эркин Белоруссия кошуна мамлекетибиз алдыга чыгып өнүксүн деп кичинекей акция жасап атабыз.
Аксага 10 чакты киши катышып, зомбулукту токтоткула. Беларусь Кыргызстан сени менен деген сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп алганын көрүүгө болот. Белгилей кетсек, Беларуста 9 августта президенттик шайлоодон бери наразычылык акциялары басаңдай элек. Алар президент Лукашенконун кызматтан кетүүсүн талап кылып, шайлоо таза өтпөгөнүн айтышууда. Буга чейин наразычылык акциясына чыккандар менен укук коргоо органдарынын ортосунда кагылышуу болуп, эки тараптан бир топ адамдар жабыр тарткан болчу. Август айында сууга чөгүп кеткен 5 киши табылбай жатат. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 7 августта Кочкор районундагы Теңдик айылында Чуу дарыясына түшүп кеткен 7 жаштагы бала табылбай жатат. Аны издөөгө ÖKMдин куткаруучулары, суучулдар жана жергиликтүү тургундар тартылды. 15 августта Аламүдүн районундагы Аламүдүн суусуна 26 жаштагы аял түшүп кетип, сөөгү табылбай жатат. Издөө иштерине 21 куткаруучу тартылган. Свердлов районунда 15 августта Учкун Кичи районунда Чоңчуй каналына 13 жаштагы бала чөгүп кеткен. Издөө иштери уланууда. 16 августта Ленинская көчөсүндө сөз болуп жаткан каналга эркек киши чөгүп кеткен. Анын тек жайы такталып жатат. Азырынча сөөгү табыла элек.